Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Контрабанда вирусу менен күрөшө албаган биздин өкмөт, коррупция вирусу менен күрөшө албаган биздин өкмөт, кокодон алган дүйнөнү дүрбөлөңгө салган коронавирус менен күрөшө албаган биздин өкмөт айла жок, ошол өкмөткө ачуусун айткан, же болбосо ак халатчандарды азапка салып койгон кыргыз өкмөтүнө атырылган Момбеков менен күрөшүп баштады. 2 күндөн бери элдин эрмеги мен болдум. Момбеков деген 200 билимсиз, маданияты жок саясатчы деп менин 2 генерал менен чай ичип аткандагы тартылган тасманы ушундай автоматтай тездик менен социалдык тармактар аркылуу болгон маалымат каражаттар аркылуу таркатып жатышат. Кудум коронавирусту таркаткандай эле таркатып атат. Анан Атамбаевдин эң жакын адамы, Бакиевдин эң жакын генералдары менен чай ичкен тасма таркады деп ушунчалык актуалдуу маселеге айланткысы келип таркатыптыр. Анан мага да телефон чалгандар көп болду. Анан карап көрдүм. Эми ал жерде тасманын тартылганын мен алардан жакшы билем. Бирок эң ириде мен элге рахмат айтам. Ошол эл, карапайым эл, ошол 2 генерал менен мени коргоп, колдоп, булардын чай ичкенин эмне асылдыңар, башка эч нерсе таппай калдыңар деп, мындайча айтканда, эл булардын энесин көргөзүп коюптур да. Ит талаган татардай кылып, тайгандан качкан түлкүдөй кылып, кирер жерине киргизип коюптур. Мындайда эмне айтасың? Мындайда булар келтектин бир башы менен Момбековду чокуга чабабыз деп, бийлик өздөрүн чокуга чабып алыптыр да. Мен эми ошол 2 генерал жөнүндө 2 сөз айтып кетейин. Молдомуса Коңгантиев менен Нурлан Турсункулов менен чай ичип, ошо конокто чогуу отурганымды мен танбайм. Мен аны чамбайм. Мен аны тескерисинче алар менен чогуу отурганымды сыймыктануу менен айта алам. Эмнеге? Анткени мен айтышып атпайбы, бул апрель усасынын баатыры кантип апрель усасынын күнөөкөрлөрү менен бир дасторкондо чогуу отурат. Бул деген моралдык жоопкерчилик бар. Таризинде сыпаттап атат да. Эң ириде ушул 2 генерал, андан башка Элмурза Сатыбалдиев, Каныбек Жороев, анан Муратбек Сытыр. 5 эле адам апрель окуясы боюнча өздөрүнүн жазасын алышты. Булар Балкыбековдой болуп батышка качып кеткен жок. Жаныштай болуп Токойго жашынып алган жок. Булар Усеновдой болуп Урицкий деп фамилиясын өзгөртүп алган жок. Булар Авиринин алдында, апрель окуясында кайтыш болгон балдардын арбагынын алдында биз моралдык жоопкерчиликтен качпашыбыз керек. Тарых бизди кечирбейт, эл дагы кечирбейт деп эң ириде эркектик кылып ушул 5-өө жазасын өтөп чыгышты. Эл алдында буларды тарых актап койду. Анан эмне үчүн мен алар менен чай ичкенде жиркенишим керек? Эмне үчүн? Азыркы Ички иштер министрлигиндеги кайсы гана сотрудникти кармап сураба, 90% Коңгантиев жөнүндө жакшы кепти айтат. Башкы прокуратурада иштеген кайсы гана кызматкерден сурaba, 99% Нурлан Турсункуловду мыкты жетекчи деп айтат. Чекесин сурап көргүлө. Эң ириде алардын ким менен иштегенде эмес, кандай иштегенде, кайсы мезгилде, кайсы жакта болгондо эмес, алар карапайым элдин арасында калганда, алардын калыстан тайбаганда, алардын ар намысында, алардын авиринде. Анан айтып атпайбы, булар деген ашынган Бакиевчилер менен апрелчилер эмнеге чай ичет депчи. Бир нерсени айтып кетейин да. Кече ушул 2 генерал 2007-жылы президенттик шайлоодо экөө тең президенттикке талапкер, биздин талапкер Сооронбай Шариповичтин штабында иштешти. Аны эл баары билет. Коңгантиев Майлуу сууда, Турсункулов Токтогулда жүрдү. Үгүттөшүп ушул президентке добушуңарды бергиле деп. Эмнеге? Нурлан Турсункулов 2007-жылы юстиция министри болуп турганда, Коңгантиев ички иштер министри болуп турганда, биздин азыркы президентибиз айыл чарба министри эмес беле? Анда кандай болуп калат? Ким 200 болуп калат?
дегеле үчүнчү азыркы кыргыз өкмөтүндө Аида Исмаиловадан жаңырган вице-премьерден башка 99% Бакилевдин батальонунда иштегендер. Азыркы өкмөт башчы Абылгазиев Бакиев мезгилинде соцсондун аппаратында төраган орун басары отурганы калп болсо, мени апарып камап салсын. Азыркы президенттин ажообуздун администрация башчысы, Бакиевдин катчысы, Бакиевдин жогорку кеңештеги өкүлү, Бакиевдин секретар башчысы болуп иштегени калп болсо, мени алып барып атып салсын. Бул эмне деген тантырактык билбейм. Мен 200 деп шотпойбу. Анда ким 200? Азыркы жогорку кеңештеги 120 депутаттын 116сы Бакиевдин убагындагы майлуу көлдү сүт кор кызматтар иштеп чыккандар. Мен эми анда парламенттен кетишим керекпи? Биздин лидер фракция Иса Өмүркулов Бакиевдин убагында темир жолду башкарган экен деп мен фракциядан чыгышым керекпи? Руслан Казакбаев мага жакын тууган болот. Ал ошо Бакиевдин убагында Кашаев тышкы иштер министринин орун басары иштептир. Мен туугандыктан кетип калышым керекпи? Мындайда айтарга сөз да таппай калат экенсиң. Мен эмне кылышым керек? Же Бакиевдин Бишкек шаарындагы спикери бүгүн Бишкектин мэри. Мен эмне кылышым керек? Бишкекке пропискага турбашым керекпи? Артур Медетбеков мен айылдаш агам болот. Ага салам бербешим керекпи? Сабыр Жумабеков Бакиевдин иштепсин деп мен ага көрүнбешим керекпи? Бийликтин азыркы күндө отурган 99% Бакиевдин убагында эле иштеген адамдар. Анан алардын баардыгы бир эле жүздүү болуп, жалгыз эле алар менен иштөөгө Момбеков 200 болуп калабы? Керек болсо азыркы башкы прокурор, анын орун басары Өткүрбек Асылбекович, анын орун басары Нурлан Камалбекович, Ысык Өлү областынын прокурору, булардын баардыгы 2005-жылы Нурлан Турсункулов Талас областында прокурор болуп турган кезде көздөй көргөн кадрлар болчу. Ошол кезде каражаттын аздыгынан Өткүрбек Асылбекович төбө бурчак жерди ижарага алып, арендага алып иштеткенин өзү айтып берген. Анда алардын баары 200 болуп калабы? Азыркы Коңгантиев, азыркы коменданттар Оразалиев дагы, азыркы Жунушалиев, азыркы Алмаз комендант Оразалиев, булар Коңгантиевдин орун басары болушканда. Анда алар да 200дүбү? Анда бийликтегилердин баардыгы 200 экен да. Бийликтин баардыгы 200 экен да. Мен бир нерсе айтайын, мен ошол эки генерал менен отуруп чай ичкениме сыймыктанам. Алар анткени чыныгы жүзүн көргөстү. Ал эми билинбей бийликте жүргөн генералдар бар. Азыр дагы эч нерсени сезбестен моралды кой, жоопкерчиликти кой, тарыхты кой, азыр деле жүрүшпөйбү? Бийликтин ар кайсы бутактарында. Аларга караганда бул эки генерал элдин арасында жүрөт. Эч нерсе сурабай эле, эч нерсеге кызмат сурабай эле, сын такпай эле, өз абийирлери менен жүрүшпөйбү. Анан ошол менен чай ичкен мен үчүн сыймыктуу дагы аларга менен чогуу жүргөн башка генералдар менен чай ичкен мен үчүн жийиркеничтүү. Мен ушуну айтып коеюн дедим. Анан бийликтин троллдор канчалык мени жаманат кылганга аракет кылбасын, майнап чыкпасын көрдү окшойт. Анткени эл баары бир чындык тарапта болорун ушул тасма аркылуу дагы бир жолу көргөзүп койду. Эми троллдор деген бул кыргызча корлор да, акчага жалданган адам, бул жашоодо алданган адамдан эч айырмасы жок да. Корлор, шорлор, алар жугунду кор дейсиңби, жугунду шор дейсиңби, айырмасы жок да. Бирок алар эриде башка нерсе кылып атпайбы? Маселен, азыркы алардын мени 200 дегени айланып келип эле азыркы бийлик бар деп атпайбы? Бийликтин баардыгы ошол менен иштешип атпайбы? Тургай бир нерсени дагы тактап кетейин. Молдомуса Коңгантиев президенттик шайлоодон кийин Алмаз Атамбаев чакырып өз колу менен белек бергени. Сыргак Абдуллаев билбесе керек да. Анда ал менен өткөн 200 болуп калат Атамбаев анда. Анда Атамбаев 200 болсо, азыркы президент 200 болуп калат экен да. Анда алардын баардыгы 200 чын болуп турган болсо, мен 200 болгондон мен анда уялбайм. Мен анда сыймыктанам. Канчалык биз тарыхты
жылмалабайык, баягы тарыхты биз бурмалай албайбыз. Бул чындык. Ушуну айтып койгум келди.